Саламатсыздарбы? Бул ошо эртең мененки Каракол шаарыбыздын ылдыйкы күн батыш жагына жайгашкан жашыл зонага ушундай будка коюлуп калган. Бул бутканын ичинде мал жандыктын сөөктөрү экен. Негизи айтышы боюнча эмеси бар болчу дейт, эшиктерин кечинде жулуп кеткен окшойт. Ээлерин бул маалыматты алганыбызга эртең менен алганбыз. Ошол маалыматты алгандан эле тиешелүү мекеменин баарын чакырып, ошол боюнча ээсин таап сүйлөштүк. Ээси өзү кеминде экен. Ошого байланыштуу ээсинин досу келди. Бул боюнча маалымат берилат экен. Ушул боюнча бир туура маалымат берип койсуң. Бул жакка ошо койгонубуз 2 күн болду. Эшиктерин полный кече чечип кетишти да. Камера эчтеке жок да. Негизи бул жакка койгонго силерге ким уруксат берди? Участоктун ээсинен сүйлөшүлгөн да. Могу участок бирөөнүкүдө берди беле. Участоктун ээсинин атын биле аласың? Ким, досуң белеби? Досум. Анан шашпай сүйлөшүп алабыз. Негизи мындай иш чараны жүргүзгөндө тиешелүү мекемелер болот. Ошолор менен бүт уруксат кагаздарын алып туруп, анан ошол санитардык норма деп коет. Ошонун негизинде иш алып керек да. Анан мына буну мояктан карабайсыңарбы? Жолдун жээгине көрүнбөй чытырканактын ичине жашыруун коюпсуңар да, мына айткандачы. Анан мен бул жактын ушу болушу болом, управляющий МТУ номер 1. Эртең менен маалымат түшкөндө 8-де келип, ушул боюнча силер тапкычакта ушул убакыт болду да. Азыркы учурда урматтуу тургундар, азыркы учурда мынакей бул контейнерлер алынып атат. Тиешелүү мекемелер келген, ветслужба, тазалык мекемеси. Азыр мынакей ветслужбанын директору, ошондой эле тазалык мекеменин ишканасынын орун басары азыр бул досунук болгонуна байланыштуу кеминден келечекте тиешелүү иштер жүргүзүп турат. Анан кеминден келгенден кийин баягы мыйзам чегинде ветслужбадан, тазалык ишканасынан, ошондой эле санэпидемстанциянын ишкерлери тарабынан мыйзам чегинде айыппул ошо иштер жүргүзүлөт.